биікте бұлттар қалқып қойдан көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамат, шашылма, кереметтүү жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы балдар? Көрдүңөрбү? Биз атам менен мектеп ойнуп атабыз. Сонун болот турбайбы? Алагды болбогула. Кайталагыла. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Азаматсыңар. Сабак бүттү. Үйгө тапшырмаңар мынакей. Үй тапшырмабы? Үй тапшырманы жакшы көрөм. Сүрөт тартып келесиңер. Кандай сүрөт? Курчакты тартса болобу? Жүк ташыгыч машинени тартсачы? Жок, болбойт. Өзүңөр жашап аткан дүйнөнү тарткыла. Өзүбүз жашап аткан дүйнөнүбү? Ооба. Силерге үй тапшырма ушул болот. Ура! Кеттик! Үй тапшырманы тартканы. Мен жашаган дүйнөнү кантип тартса болот? Түнөлү оор тапшырма экен. Бирок аракеттениш керек. Салам, Бермет. Бермет чалып атат. Иштериң кандай, Бермет? Чын эле, иштериң кандай, Бермет? Жакшы. Жүргүлө көчөгө чыгып сейилдеп келбейлиби? Аябай эле баргыбыз келип атат. Бирок үй тапшырманы тартышыбыз керек да. Үй тапшырма дейсиңерби? Сонун турбайбы? Анда үй тапшырманы чогуу тартпайлыбы? Эң сонун болот. Оюң аябай жакшы экен. Анда азыр биз сага барабыз. Күтөм силерди. Чуркайлы тезирээк. Мен карандаштарды алып алайын. А мен кагаз алайын. Үйүң сонун турбайбы, Бермет? Бул эмне? Булар кооз көпөлөктөр менен коңуздар. Мей! Буларды каяктан билесиң? Апам айтып берген болчу. Апам экөөбүз ар түрдүү көпөлөктөр менен коңуздарды изилдегенди жакшы көрөбүз. Ай, укмуш турбайбы? Мен дагы коңуздарды изилдегим келип кетти. А мен көпөлөктөрдү изилдейм. Үй тапшырмага эмнени тартмак элеңер? Биз жашап аткан дүйнөнү тартышыбыз керек. Бул тапшырма мага жагып атат. Тезирээк тарта салалы. Тартса тарталы. Эмнеден баштасак? Мен акылайды тартып койдум. Ошондойбу? Анда мен да сени тартып таштайм актан. Мына. А мен өзүмдү тартам. Моминтип. Эми биз саякатка кетип берсек болот. Кеттик, алдыга. Эмнегедир эң болуп атат. Бул жерде бактарак өсүп турсун. А бул жерге үйлөр жайгашсын. Анан машинелер жүрүп турсун. Бермет, жакшы тартып турбайсыңбы сүрөттү? Эми көпөлөктөр менен коңуздарды да тартып койсок болот.
чарчадык окшойт. Автобус менен кетебиз. Ой, мен автобуста жүрө албайм да. Эмне үчүн? Автобуска кире албайм мен. Карабайсыңарбы тепкичтерин? А мен тепкич менен көтөрүлө албайм да. Рас эле, бир нерсе ойлоп табыш керек. Балдар, кандай дейсиңер? Бермет автобуска түшүп жүрүш үчүн эмне кылыш керек? Автобуска чабаган балдарга бирден ойлоп табалычы. Автобуска атайын коляска жасаш керек. Колго көтөрүп алып чыгыш керек. Автобуска лифт жасаш керек. Туура айтасыңар, сонун ой экен. Рахмат, балдар. Анда эмесе автобуска лифт жасайлы. Момундай. Мына, даяр болду. Эми ким болбосун автобуска түшө алат. Карап тургула, кандай чыгар экенмин? Ура! Чыкты! Бул деген чыныгы достуктун автобусу. Кеттик. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Атабым баг эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Атабым баг эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Кайда баратабыз? Азыр ойлонуп көрөм. Биз мектепке баратабыз. О, не! Биз чын эле жакында мектепке барабыз да. Мен да мектепке баргым келип атат. Ой, чыга албай атам. Ой, дагы тепкичтер бар турбайбы? Азыр оңдоп коебуз барын. Мына тепке-ченкейиш жол болуп калды. Атайын коляска жүрө турган жолго айланып кетти. Көрдүңөрбү? Сонун болуп калды. Эми Берметте ушул мектептен окуй алат. Баса албаган башка балдар да окуй алышат. Бул бардык балдар окуй ала турган мектеп болот. Бермет спорт менен машыга ала турган залдын сүрөтүн тартамын. Момундай. О, мей! Мен да спорт менен машыккым келет. Баскетбол ойногум келип атат. А мен баса албаган бардык балдарда коляска болуш керек экенин тартамын. Аларды өзүбүз деле жасасак болот. Эсиңердеби, Берметке кантип коляска жасап бергенибиз? Силер мага аябай сонун коляска жасап бергенсиңер. Рахмат. Мынакей, коляска даяр болду. Мен чоңойгондо баса албаган кишилер үчүн коляска жасаймын. А мен чоңойгондо мектепте мугалим боломун. Мен доктор боломун. Балдардын баарын дарылаш үчүн. Аябай сонун сүрөт тарттык. Биз өзүбүз жашаган дүйнөнү тарттык. Же болбосо ушундай дүйнөдө жашагыбыз келет. Конокко дагы келгиле. Эртең келсек да болобу? Бизге коңуздар менен көпөлөктөр жөнүндө айтып бересиңби? Сөзсүз, келгиле. Жакшы кал. Атаки, биз үй тапшырманы аткардык.
Биз өзүбүз жашаган дүйнөнү тарттык. Бирок бир аз оңдоп койдук. Кана, көрөлүчү. Бул баса албаган балдар чыга турган лифти бар автобус. А бул болсо бардык балдар окуй турган мектеп. А баса албай турган балдар үчүн жолдор анан энке иштер болот. Мынакей. А бул болсо бардык балдар машыга турган атайын зал. Эң сонун дүйнөнү тартыптырсыңар. Мен силерге сыймыктанып атам. Мунуңар үчүн 5 коем. Мына. Ура! Бул 5 берметке дагы тийиштүү. Ооба, ал дагы биз менен кошо тартышкан сүрөттү. Азаматсыңар балдарым. Балдар, силердин айылда да лифти бар автобустар барбы? А коляскалар жүрө турган балдар үчүн жолдорчу? Жокпу? Анда тезинен куруш керек. Кандай дейсиңер? А чоңдор силерге сөзсүз жардам беришет. Албетте жардам беребиз. Жакшы калгыла балдар. Кайрадан көрүшкөнгө чейин. Жакшы калгыла.